2022 жылдын 18 июнь күнү саат 18:00 чамасында Ноокат районунун жана Кадамжай районунун Адыр тоолорунда катуу нөшөрлүп жааган жамгырдын кесепетинен Кызылкыя шаарынын 12 көчөлөрүндө сел жүргөн. Бұл жол мен кечки саат 6:18 чамасында бұл бізде Кокту Колоттон Кадамжай район тоолору жана Ноокат район тоолорунан Кокту Колоттон келген суу биздин чоң көлөмдө суу келип бул көчөгө биздин Жусупалиева жана Нигматуллина Байелина көчөлөрүндө суу каптаган. Ошондой эле шаарыбыздын жетекчисинин Асылбек Жарабаевдин буйругу менен өзгөчө кырдаал режими киргизилди шаарыбыз аймагына. Азыр жарандык коргоон кызматы эки тарапка бөлүнүп, эки багытта иш алып барып жатат. Азыр алдын ала маалымат боюнча бизде 24 турак үйдүн короолоруна кирген. Бунун ичинен 7 бизде авариялык үй болуп жатат. Андан сырткары бул жерде 8 объектибизге сел суулар келген. Катуу жааган жаандан улам агып келген сел Жусупалиев көчөсүндөгү Аккуу балдар бакчасына чоң чыгымдагы зыянды алып келди. Сел коронунду бал тосмосун кулатып, андан ары имаратты каптап өткөн. Балдар бакчасынын имаратына селдин таштандылары чогулуп калган. Бөлмөлөр болсо ылай топуракка толгон. Ажатканадагы сыркынды суулар сыртка агып чыккан. Балдар аянтчасы болсо кейиштүү абалга келип калган. Аталган көчөдөгү турак үйлөрдү да суу каптаган. Дээрлик бардык үйлөрдүн жер төлөсүнө суу толуп, айрымдарынын бөлмөлөрүнө чейин кирип барган. Учурда турак үйлөрдө өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тазалоо иштерин алып барышууда. Сел келген учурда мындагы айрым жашоочулардын мал жандыктарында сел агызып кеткендигин айтышат. Арсланбек Тораев өзү менен кошо 8 жаш бала үйүндөгү терезесинен эптеп чатырга чыгышкан. Аларды көргөн куткаруучулар куткарып аман алып калышкан. Шунчакта мына жерде катып калпа мындай болупчу. Анан эже дегенде монда кылып өзүмө келип, мындай барсам шөтөн тартышып чыгып кеттичи. Чести балдар. Суу канчалык эме болду? Мына жерден. Халалдыктар оонап жатат ана. Стол немелер бүт. Мына гилем төшөктөрдү карап вообще. Эч нерсе жараксыз. Анан суу тартылат, анан кийин белгилей кетсек, шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Учурда сел сууларынан тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпы 117 куткаруучу тартылып, жеринде жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев шаардын калкы менен жолугушуп, жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берүү менен тиешелүү чаралар кабыл алынгандыгын билдирди. Кече катуу жаандын кесепетинен аябай катуу сел түшүптүр. Селдин көлөмү дагы эде болгон отводной лотоктору 2,5 кубка расчет болгон болсо, азыр мына селдин келген көлөмүн көрсөк, 100 ашып кеткен суу келиптир да. Анан ошонун аябай экономикалык жагынан таасири катуу болду. Кудай сактап, эч кандай жертваларыбыз жок. 8 үй толугу менен жараксыз деп такталып атат. 17 үй авариялык акыбалда деп атышат. Онун ичинен дагы 6 социалдык өзүбүздүн объектилерибиз, бала бакча, төрөт үй жана башка имараттарыбыз дагы аябай оор акыбалда экен. Губернаторубуз менен Алимбаев Карапекович менен чогулуп, азыр биргеликте жумушта жүргүзүп атабыз. Азыркы күнү бизге вот мына 1 сааттын ичинде дагы кошумча 25 адам келип калышат. Жалпы МЧСтен 117 адам тартылып атат. Өздөрүнүн инструменттери менен, өздөрүнүн насостор менен, өздөрүнүн техникалары менен. Кошумча дагы 4 пожарный машинаны тартып атабыз. Ассенизаторский машиналарды тартып атабыз. Себеби дегенде ассенизаторский машиналардын күчүн биз кече күнү Сузактагы болгон окуяда катуу байкадык. Булар болсо ишти аябай тез аткарат экен да, кызыбай тазалап чыгат экен да. Мен ойлойм, что bir 3-5 күнүн ичинде шаарыбызды, Кызылкыя шаарыбызды өзүнүн акыбалына келтиргенге аракеттенебиз. Комиссияны түзүп, жарандык коргоо комиссиясы жүрөп, алар ар бир үйдү кыдырып, ошо кандай чыгымдар болду, канчалык үй жараксыз болду экенин аныктап чыгышат. Бирок мен эң негизги айтып кетер элем, урматтуу мекендештерим, бизде канча мындай кырсыктар болуп атат, канча селдер каптап атат, канчалык оор экономикалык мындай ущербтер болуп атат ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө. Эң негизги бизде эч кандай камсыздоо жумуштарыбыз жок, страхование үйлөрүбүз жок. Мен бул бир нече жолу кайталап кетет элем. 1200 сом болгону страховой выплатасы
Onun içинен сиз мисалы бүгүнкү күндө эч кыйынчылыгы жок 500 000 сомду алсаңыздар болот эле. Айылдарга 600 сом. Ошого менин үйүмө эч кандай сел каптабайт. Менин үйүм эч качан өрттөлбөйт. Менин үйүм эч кандай кырсык болбойт деген ойдон алыс болушубуз керек. Шаарды селдин кесепетинен тазалоо иштери 2-3 күнгө созулат. Өз ыктыяры менен тазалоо иштерине көмөктөшүүгө келген жарандар да болууда. Ал эми комиссия чыгымдарды тактоо иштерин баштады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев болсо суунун агып келген башкы жайына барып абалды көрүп таанышып чыкты.